Men үйröttüm dedim dedi. Үйröndü degenim yok dedi. Bizge үйrötkөнүбүз эсеп эмес. Bizge baldardын үйрөнгөнү эсеп. Ошонун маанисын айтып берейин. Bir күн Асам келди дагы Үсөнгө, досум, мен күчүгүмдү сүйлөгөнгө үйрөттүм dedi. Үйрөттүм дегенде анан бул сурады. Ой, сен чындап эле күчүгүңдү сүйлөгөнгө үйрөттүңбү? Ооба, үйрөттүм dedi. Үйрөттүм дегенде, кана сүйлөчү деп сүйлөп атат Үсөн. Сүйлөчү десе сүйлөбөйт. Асан, сен күчүгүңдү сүйлөгөнгө үйрөттүм дедиң эле го, сүйлөбөй атат го dedi. Деди эле, ооба dedi. Мен үйрөттүм дедим dedi. Үйрөндү дегеним жок dedi. Үйрөндү деген башка, үйрөттүм деген башка. Биз сабак өтүп атабыз. Үйрөттүм деп ойлоп атабыз. Үйрөндү ал башка маселе. Бизге үйрөткөнүбүз эсеп эмес. Бизге балдардын үйрөнгөнү эсеп. Үйрөнгөндөн результат болот. Үйрөткөнүбүз эсеп эмес. Ал үйрөтүш үчүн аны менен кошо иштеш керек экен, талкуу кылыш керек экен. Ошону менен бирге жашаш керек экен. Ошонун ою менен эсептешип туруп, анан ошого жакын болсоң, анан жугат экен билимиң деген нерсени айтмакчымын. Туура эмес экенлер?